Экинчи билет. Жылдыз Кейжинин экинчи билети. Баштадык. Кайсы учурда айдоочу аргасыздан токтойт? Транспорт каражатынын техникалык жактан бузулушу үчүн жүрүүчү бөлүктө токтогондо. Эгер айдоочу өз учурунда өзүнөн көз каранды болбой калган жагдайларда башка айдоочуларды эскерте албай калса, аргасыздан токтогон билдириш үчүн жогоруда көрсөтүлгөн кайсы белгини койсо болот? А деген вариантты. Караңгыда борон чапкын болуп жатканда жол жакшы көрүнүшү үчүн кайсы фараларды жандырса жакшы болот? Туманга каршы фаралар менен бирге жакын жарык берүү фараларды. Ушул жагдайда авариялык токтоонун белгиси менен унаанын ортосунда аралык канча болуш керек? 30 метрден кем эмес. Бул жагдайда сиз эмне кылышыңыз керек? Сиз биринчи өтүшүңүз керек. Жөө адамдар өткөөлөрүндө башка унааларды озуп өтүүгө уруксат берилеби? Жөө адамдар бар болгондо тыюу салынат. Бул белгинин талабы кайсы жерге чейин колдонулат? Максималдуу ылдамдыкты чектеген зонанын аякташы деген белги коюлган жерге чейин. Сиз уруксат берилген максималдуу массасы 3,5 тоннадан ашпаган жүк ташуучу унааны айдап бара жатасыңар дейли. Сизге кайсы багытта жол жүргөнгө уруксат берилет? Бардык багыттарга. Сиз солго бурулайын деп жатасыз. Жеңил машинеге жол берүү үчүн кайсы жерден токтошуңуз керек? Кесилиштин алдындагы чийинде. Бул белгилердин кайсынысы артка кайрылганга уруксат берет? Бардыгы. Бул жолдо канча кыймыл тилке бар? 4. Жол кырсыгы болгондо айдоочу унааны кантип белгилеш керек? Авариялык сигнализация жана эскертүүчү үч бурчтуктары менен. Механикалык коробка менен иштеген унаа менен өр тарты баштаганда кол тормозду кайсы мезгилде өчүрө кое бере башташ керек? Кыймылды баштаганыңыз менен бир мезгилде. Кайсы учурларда транспорт каражатты колдонууга уруксат берилет? Муздаткан суюктуктун температурасын көрсөткүчү иштебесе. Жүрүүчү бөлүктө жазылган стоп деген чийин эмнени билдирет? Стоп сызыкка же токтобой туруп жол жүргөнгө тыюу салынат деген белги турган жерге жакын калганыңызды алдын ала эскертет. Өр жердин аягында жүк ташуучу унааны озуп өткөнгө уруксат берилеби? Тыюу салынат. Жеңил унаа менен жол жүрүп баратканда бул белгиден кийин өтүп барып токтогонго уруксат берилеби? Тыюу салынат. Эл жашаган конушта сиз кайсы багытта гана жол жүрө аласыз? Б багытында гана. Эгер реверсивдүү светофор өчүрүлгөн болсо, сизге реверсивдүү жол жүрүү тилкесине өтүүгө уруксат берилеби? Тыюу салынат. Түркүктө орнотулган убактылуу белгилер жол чийиндерине карама-каршы келсе, айдоочу эмнеге ылайык иш кылышы керек? Убактылуу орнотулган убактылуу жол белгилеринин талаптарына ылайык. 3 мүнөттө экзаменден өткөзсө болот. Саламат болуңуздар, аман болуңуздар.